көптөгөн ушул биздин кардарлардын проблемаларын угуп алып чындап эле ыйлагың да келет, бир жагынан өкмөткө нааразы болгум келет, бирок мен баарын түшүнөм. Онкология деген оору, аны дарыласа болот, бирок өтө кымбат болот экен да. Анан Алымкадыр Сабердинович, сиз билгендей, онкологияга нааразычылыктар өтө көп. Ал жерде детский онкологиядан баштап взрослый онкологияга чейин карасаң, мындай разы адамдар өтө аз, нааразылар өтө көп. Эмне үчүн? Анткени сиз билгендей, бүгүнкү күнгө чейин канча жылдан бери канцер регистр деп айтып атабыз. Бүгүнкү күндө бизде эч кандай маалымат жок. Азыр эле Гүлмира айым сизге көрсөткөн презентацияда 22 жылдын цифралары болуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө биз 25 жылдын бюджетине канча акча салышыбыз керек деген нерсени караш үчүн биз 24 жылдын жарым жылдын натыйжасын көрүп, анан чыгарышыбыз керек да, туурабы? 23-тү карап. А бүгүнкү күндө андай бизде мүмкүнчүлүк жок. Эмне үчүн? Анткени онкологиянын тилекке каршы ушул дирекциясы не заинтересованы болуп атат да. Бүгүнкү күндө сиз билгенде онкология деген ушул диагнозду уккандан кийин эле колунда бар болгон адамдар четке шашышат. Эмне үчүн? Анткени биздин онкология өлдү деп эч ким барбайт ал жерге. Бир буту басып барбайт. Бирок мүмкүнчүлүгү жок болгон биздин жарандарыбыз бардыгы онкологияга кайрылышат, ал жерде дарыланганга аракет кылып, изилденип кайрылышат да. А бирок ал жерден биринчиден мамиледен баштап бекер дарыларга чейин карасаңыздар, тилекке каршы эч кандай жардам жок. Көптөгөн жарандар эмне деп айтып атышат? Ушул биздин онкологический оорулар менен ооруган жарандарыбыз менен жолуксак, бекер кайсы дарылар бар болгонду анык тизмеси жок. Ал прозрачный эмес, эч ким аны биле албайт. Врачтар аны айтпайт. Бизде мындай тизме боюнча мындай бекер дарыларды ала аласыз деген маалыматы да жок. Тилекке каршы. Анан лучевой терапияны аман эле болушсун да. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жаңы алган линейный ускоритель иштебей жатат. Каяка карабасаңыз, обеспечениясы, прозрачный учет, отчетность, лекарственные средства, химиотерапия, лучевая терапия, эч жактан ийгиликтер жок. Мындай бизге директор керекпи? Андай жетекчи качан биздин онкология менен ооруган жарандарыбызды ойлойт? Ойлобой жатат. Өзүнүн жеке кызыкчылыктары менен алек болуп атат. Дагы бир маанилүү маселе бул паллиативный жардам. Ошол эле морфиндер бизге ушул Инстаграм баракчабыз аркылуу мындай жеке биздин приемдорго келген жарандарыбыз ыйлап жатышат. Уже акыркы стадияда дагы эч кандай морфин жактан эч кандай жардам жок болуп атат. Өзгөчө региондорду таптакыр жок болуп атат. Бишкекке аргасыздан келип бияктан алып кетип атышат. Элестетиңиз, бул деле өтө чоң маселе. Башынан баштап караңыздарчы, азыр Гүлмира эже айтып кетти. Аныктоо маселеси дагы өтө чоң маселе. Талайбек Айтмаматович, сизге чоң рахмат. Сиздин аракеттериңиздер менен буюрса ушул биздин маммология жагынан жабдууларды алабыз, бирок аны да качан алабыз? Бүгүнкү күнгө чейин аныктай албагандан кийин анда өзүңүз билесиз, кеч аныкталган биздин пациенттерибизге таптакыр жардам бере албайбыз. Анан биздин жарандарыбызга эч кандай жардам бербей, ошол жерде жетекчи болуп кайсы бети менен отурат, мен ошону түшүнбөй жатам. А сиз кантип ошол адамга чыдап атасыз? Мен ошону түшүнбөй жатам, вот таптакыр түшүнбөй жатам. Анан менеджмент таптакыр эле ноль болуп кетти. Кыргыз фармацияны алсак, госзакупка сайтын бизде бар. Алмаз Кушбекович, ушул жардам бериңиздерчи, суранам ГП Кыргыз фармацияга. Анык кылып ушул закупканы жолуна коюп бериңиздерчи. Колдан келбей жатат. Мурун мисалы лекарственный средстваны канча керек болчу, потребность канчага жабылды, канча акча бөлүндү, ким жеңди бул өтүп аткан эмени тендерди бардыгы анык болчу, ачык болчу. Бүгүнкү күндө андай маалыматыбыз жок бизде.
Бул өтө маанилүү, анткени мамлекет өз тарабынан жеңилдиктерди бергенин ордуна кайрадан дагы грузить этип атат да биздин жарандарыбызды. И так эле сиз өзүңүз билесиз, чындап эле күндөн күнгө баалар өсүп атат. Бул бир гана лекарстволорго таандык эмес. Ошол эле мисалы лабораториялардын баалары өсүп атат. Ошол эле продуктын ошол эле врачтардын бүгүн мисалы частный клиникадагы мурун приему 700 сом турса, 1,5 миң, 2,5 миңге чейин көтөрүлдү. Бир прием. Ошентип баратып биздин жарандарыбыз просто үйүндө сатып, бүт бар болгон мүлктөрүн сатып атышат да, ооруган биздин жарандарыбыз. Анан биз болсо жеңилдеткендин ордуна кайрадан грузить этип атабыз да. Андай болбойт. Бул өтө туура эмес. Сураныч ушул ПЖВЛСти тийбеңиздерчи. Он же не просто так называется перечень жизненно важных лекарств. Атында дагы өзүнүн смыслы жатат. Сураныч. Рахмат. Рахмат. Данияр Ремекович, мен жооп берип коеюн, Майсултан. Биринчиден мындай талкуу болуп, медицинадагы проблемалардын баарын көтөрүп, канча эме керек экен. 23-жылдын, 23-жылдын, 22-жылдын потребности боюнча онкологияга мынакей биз 2,5 миллиард сом дегенбиз. Бирок бүгүн эксперттер айтып кетти 2 миллиард 800 миллион депчи. Муну дагы биз азыркы кезде сурап атабыз. Экинчиден бизге бөлүнгөн акча бул 550 миллион сом. Ал жерде бүт баарын перечислить этсек абдан көп болот. Экинчиден онкология, мен өзүм 40 жылдык хирургия стаж ушу онкология боюнча заниматься эткенин ачык айтып кетем. Мурун 3,5 миң киши катталчы бир жылда, азыркы кезде мынакей 6 миңден 7 миңге чейин катталып атат. Бул деген эмне деген себеп? Бул деген биз башында 1, 2, 3 статьяларды азыркы кезде ранее выявление болуп атат. Себеби мобильный клиника Кыргызстан боюнча иштеп атат. Ошол эле кезде ар бир областта, ар бир райондо керектүү азыркы заманбап оборудованиялар кирди. Ошон үчүн бизде азыркы кезде диагностика өтүп атат. И дагы айтып коеюн дегеним, мынакей бардык эле кыргыз фармация айтып, ачыгын айтсам, кыргыз фармациянын иштегенине 9 ай болду. Бала төрөлгөндө 9 айда кээ бирлер басып кетет. Кээ бирлер 1 жыл, 2 жылда басат. Себеби мурун тендермен болгондо 195 эле 600 ПЖХ-ге киргенде 195 эле препарат келчи. Калган препараттар келбей калчы. Азыркы кезде бизде 6 ПЖХ-ге киргендердин 590 препараты келип атат. Эң эле чоң проблема, мында биз азыр көтөрүп атабыз. Мен ойлойм 26-25 жылга бул проблеманы чечебиз. Биз деген азыркы кезде 1 миллиард президент берген акчадан 700 миллион эле сом кыргыз фармацияда бар. Себеби 200 миллиону инсулинге кетти. И алар деген азыркы кезде мынакей мен Алмаз Кушбековичке да айтып атам, бул 1 миллиард сом бул деген эмне деген себеп? Бул деген ошол керектүү дарыларды биз заводдорго доплата кылышыбыз керек. Доплата кылып алгандан кийин биз келип дарыларды өткөргөндөн кийин больницага беребиз. Больница ошондон кийин гана кыргыз фармацияга акчасын төлөп берет. Ага чейин бул процедураны биз дагы азыр мынакей Алмаз Кушбекович менен сүйлөшүп атабыз. 6,5 миллиард сом жанагы дарыларга, анан кийин медизделияга каралган акчаны кыргыз фармацияга өткөрүп берсе, мындай проблема болбойт. Өзүңүздөр көрүңүздөр, дары-дармектерди биз эртерээк алалы десек, заявка менен. Заводдор доплата дейт. Алар келгенден кийин, анан кийин гана биз ошол акчаны больницалардан ала алабыз. Бул абдан чоң бизде проблема. Экинчиден,
билесиздер, мынакей онкологиянын объективдүү, субъективдүү причинасы менен заявка келбей аткан. Азыркы кезде 176 миллион сомго заявка берилсе, азыркы кезде мынакей 169 миллион 777 миң 546 сомго дары-дармектер келди. Эмчи дегенде, мынакей Айсулуу Турсбековна сиз айткандай эле, мен бир дем алыш мурун өкмөткө киргизгем, директор боюнча, эмчи менен директорду Акылбек Өксөнбекович койгон, Акылбек Өксөнбекович ала алат. Мен только представление бергем, алып койгула депчи. Ал кандай чечим кылат? Ал премьер-министрдин укугу. Мен ага иштиндеги абдан чоң каталыктарды көрсөтүп, ошол эле кезде могу дары-дармектердин эмне үчүн мындай болуп кадмалып калган дагы ал киши дагы көбүнчөсүндө виноват. Ошон үчүн мен ушулардын баардыгын жазып туруп, Акылбек Өксөнбековичке киргизгем. Мен ойлоп атам, жакын арада чечими чыгыш керек. Экинчиден, бул кыргыз фармациянын жанакы проблемасын мен ойлоп атам, чечилет го 25-жылы. Себеби мен өзүм депутаттарга доклад кылганда, сиз да уккансыз, кыргыз фармациянын мурдакыга караганда сатып алган баалары 85%-тен 600%-ке чейин арзан келип атат. Бүт бардыгын экенде менде факты бар. Билесиздер, мен жогорку кеңеште слайды менен далашт эткем. Азыркы кезде 9 айдын ичинде биз 470 миллион сомго экономия кылдык. Бизден баягы заявка берилген акчаларга биз 470 миллион сом эметтик. Ага да керектүү азыр дары-дармектерди заявка болсо алабыз. Ошол эле кезде бир эле пример келтирейин. Мурун ФОМС аркылуу цифровой рентген аппарат алмак, ар бири 10 миллион сомдон турчу. Кыргыз фармация завод менен сүйлөшүп 6 миллиондон алдык. Эгер керек болсо 20 эле аппарат алмакпыз, биз 31 аппарат алдык. Ошондо бол башка аппараттардын баардыгын керектүү болгондорду кыргыз фармация алып атат. Мен ойлоп атам, кыргыз фармациянын сайтында кайсы заводдон кайсы баада алынды, бүт баары азыркы кезде чыгып атат. Элдерге да карап биз прозрачностьты обеспечить этебиз. Эми үчүн дегенде билип атасыздар, квартальный кылып больницалар бизге заявка берет. Көбү кечигип берип атат. Ойлоңуздар, 290 организация здравоохранениялардан кээ бирлери түшүнбөй, кээ бирлери эметип мурдакыдай кылып, кээ бирлери ачыгын айтыш керек, каршы чыгып мурдакы тендерди алып жүргөн фирмалардыкын ошолордон алгысы келип, мурунку кезде ар сайын тендерлерден алганда билесиздер, эмне үчүн ушунчалык баада кымбат алып аткан себеби, ар бир главврач директорлор лоббировать этчи. Андай жок. Азыркы кезде биз ачык айкын, мен да ойлоп атам, ушул жакын арада депутаттарды кыргыз фармациянын чоң ушундай залына чакырып, бүт бар прозрачно мониторинг өткөрүп, эмеден көрүнүп турат. Канча завод катышат, ошонун эң арзанын, качественный алып атабыз. Мынакей жана көп эле жерден айтылып аткан десеңер, мен бүт бардык информацияны берейин дедим эле. Азыркы кезде жанакы айтылып аткан онкопрепараттардын бүт бардыгы жетти. 176 миллион сомгалар заявка берген, жетпей атат ал. Ошон үчүн биз 2,5 миллиард акча сурап атабыз онкопрепараттарга. Рахмат. Рахмат. Алынкадыр Сибиризович, кечиресиздер. Сиз жаңы эле айтып кеттиңиз, экономия болду. Жакшы болду. Аны колдойм. Бирок сиз билесиз, эң негизги принцип бул сапат, туурабы? Дары-дармектердин сапаты. Только за счет того, что более дешевая цена покупать дешевые препараты, базовые препараты, но которые также могут отразиться на здоровье наших пациентов, за счет этого экономить, конечно, нельзя. Вы это сами знаете, как врач, как специалист своего дела. Но здесь, что немаловажно,
Алмкадыр Севердинович, на самом деле, вот за 9 месяцев никакой информации по поводу ГП Кыргызфармации нету. Поэтому я и говорю, обратитесь, пожалуйста, в Минфин и сделайте такую же прозрачную систему, которая была раньше. То, что касается препаратов по потребности, вот абсолютно, речь идет о миллиардах потребностей. Я не знаю, что это за руководитель, который дает вам потребность 176 миллионов, на чем они основываются, какие болезни, какой перечень, потому что в онкологии вы сами знаете, детская онкология, взрослая онкология, там столько видов заболеваний, у каждого свои таргетные препараты. Там нет потребность в миллиардах сомах, понимаете? Но никак не 176 миллионов. Это просто капля в море. Поэтому, пожалуйста, возьмите, я не знаю, какую проверку вы там проведете, но это однозначно нужно рассмотреть на соответствие занимаемой должностью директора. И не один раз, а много-много раз, пожалуйста, пока этот вопрос не решится. Но нельзя так, просто люди страдают и умирают. Рахмат.